Аял. Автор Айлин Д. Окуган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ийгиликтүү аялдын сыноолорго толо тагдыры баяндалган сериал. Бул жерге келгенге чейинки каш көйлөгү көк беттиги тайсалдай түштү. Ажарды боору орую карап турду. Сен орто жерден келип, Эмир меники деп кантип айта аласың? Ал сага буюм беле. Буюмду түшүрүп алыпмын деп орто жолдон келип алып кетсең болот. А баланы анта албайсың. Ал бала менин уулум. Сеники болуп төрөлгөн чыгар. Бирок меники болуп өлөт. Анын жүрөгүндө мен гана бармын. Билем. Бул жашоодо ал сени гана апа деп жүрүп өтөрүн билем. Канчалык мага оор болсо да, ортоңордогу эң улуу, эң чоң байланышты көрбөгүдөй көзүм сокур эмес. Көөдөнүм да сокур эмес. Баарын көрүп сезип турам. Бирок мен да энемин. Менин башымдан эмне өткөнүн сен билбейсиң. Сенин башыңдан эмне өткөнүн мен билбегендей эле. Сен да мени кандай азап чеккенимди, уулумду 18 жылдан бери издегенимди, ушунча жылдан бери жашадымбы же жашамыш этип жүрдүмбү, аны да билбейсиң. Азыр кеп сен же мен тууралуу эмес, Эмирди экөөлөп сактап калышыбыз керек. Макул десең, мен анын апасы экенимди өмүр бою айтпайм. Бирок андан ким утат? Бала болгон жердин баарын аңтарып теңтерип, документтерин издеп жүрөт. Биринчи жолу өгөй экенин билгенде кимге келди дейсиң? Мага келди. Мен анын көзүндөгү ызаны көргөнүмдө, менин азап тартканым анын азабынын жанында түккө да турбасын сездим. Ал бала жашоосун эми баштап келе жатат. А сен экөөбүз жашообуздун жарымын жашап койдук. Экөөбүз тең энебиз. Андыктан экөөбүз биргелешип баланы сактап калышыбыз керек. Жылансың, акырын кирдиң биздин жашообузга. Алгач күйөөмдү алдың, акыл эсин жоготуп сүйдүрдүң. Эми уулума кезек келди. Ал сенин апасы экениңди билсе менден кетпейт деп ойлойсуңбу? Анын атактуу апасы болот. А мен киммин? Атасынын көлөкөсүндө жашаган бир аялмын. Эмир атактуулугум үчүн мени тандайт десең жаңылышасың. Ажар алтыным, сен жүрөгү мээримдүү аялсың. Болбосо сен аны өз уулуңдай көрүп тарбиялайт элең. Суранам, Эмирге өз оозуң менен чындыкты айт. Биргелешип айталы. Бала ызаланып жүрүп бир нерсеге кабылбасын. Ал сенин уулуң, мен жон гана. Ажар эки кол менен кулагын басып ыйлап жиберди. Мындан ары бул жүктү көтөргөнгө алы жок. Эч бир нерсени укканга чыдамы жок. Уулун алат да кетет бул өлкөдөн. Ажар такыр сөз уккусу келген жок, бирок айдай кайра келе берди. Бир жолу укпаса, экинчи жолу угат деп күндө келет. Ыйлады, коркутту, жалынды. Сенин күйөөң мени мажбурлады. Сырларымды Эмирге айтып саларын айтып коркутту. Аргасыз аны менен бирге болдум. Өзүмдү жек көрүп жатсам да аргасыз элем. Анткени Эмирдин мени инсан катары жек көрүп калышынан корктум. Кийинкисин өзүң билесиң. Мен ушунун баарына чыдадым. А сен Эмир үчүн эмне курмандык кыла алдың? Ажар ойлонуп отуруп калды. Чындык анысы да, мунусу да чындык. Эмирди сактап калуунун жолу ага чындыкты айтуу. Болгондо да өз оозу менен айтуу. Макул, деди ал чарчаңкы. Башка арга деле жок. Бирок сен сөзүңө тур. Эмир менин уулум боюнча калат. Аны бооруңа тартпайсың. Өзүң алып кетпейсиң. Ушул үйдө мени менен жашашына ыраазы болосуң. Мен макулмун. Айдай көз жашын сүртүп жылмайып алды. Жашоосунда мындай жеңилдүүнү мурда сезбесе керек. Ал баарына ыраазы болчу. Эмир чындыкты билгенден кийин өзү кандай чечсе иш ошондой болооруна көзү жетип турду. Мен сага чындыкты айтам, уулум. Кандай дейсиз? Мен сени төрөгөн энең менен тааныштырам. Эмир селдее түштү. Апасына таң кала карады. Чын айтып жаткандай. Мени төрөгөн апам менен тааныштырам дедиңизби? Ооба, кандайча? Ал бар бекен, ким экен? Сенин жаныңда эле жүргөн адам, устатың Айдай. Эмир бакырайын деп тиктеп калды. Башын чайкай берди. Мүмкүн эмес, деди ал. Ажар уулуна жүзүнө тиктеп турду. Эмир анын көздөрүн карап, айтылган сөздүн чындык экенин билди. Эки колу менен бетин басып отура калды. Эмне деп айтаарын билбей жатты. Бирок ал аялды көргөндөн тартып,
тереңден бир тартылуу болгонун эми гана аңдады. Жек көрө албады, таарына да албады. Болгону таң кала берди. Сиз качантан бери билесиз? Аз эле болду. Мага эмнеге айткан жоксуз? 2 айдан бери жаным дүрөп, бүт баарын кыдырып жүрөм. Көрүп туруп айткан жоксуз. Сиз мени аяган жоксузбу? Мен корктум. Сени жоготуп алуудан, жалгыз калуудан, сенин сүйүүңсүз калуудан корктум. Бул жашоодо мен тек энелигимди сүйдүм. Мен сенин энең болгон учурумду, калган нерсенин баары утурумдук эле. Бир гана сен чыныгы болчусуң. Баары өзгөрүлүп кетти. Бир кезде ата-энемден кечип, анын аркасынан тапкан күйөөмдүн да сүйүүсү бүтүп калды. Дал ошондой болуп сен берген рахат, энелигим бүтүп калышынан корктум. Азыр да коркуп турам. Бирок сен жаралуу болуп жашасаң, сен мага болгон ишеничиңди жоготсоң, сени баары бир жогото турганымды сездим. Мен ушул нерсени сездим. Сенин жашооң бузулуп, ишенимиң өчкөндөн көрө менин жалгыз калганым туурадай сезилди. Эмиртай, уулум менин, балким ал аялды сен менден да жакшы көрөрсүң. Экөөбүздүкүнөн да терең мамилелер болот, ким билет. Бирок бир нерсени унутпа. Мен сени баары бир жакшы көрөм. Мен сени өмүр бою энеңмин. Энең болгонумдан кийин мен сени беришим керек. Ооба, ал аял менден кыйын, сулуу, атактуу. Сени менден да жакшы түшүнөт. Бирок жашоодо эч бир адам мендей сени жакшы көрө албайт болуш керек. Сен уулум болгону ушуну унутпа. Эмир апасын сүйүп карап турду. Чындап, аны кое бериш ага ушунчалык оор болгонун сезип жатты. Апасын кучактап алды. Ажар ыйлап жатты. Коркуулары ошол ый менен кошо кетип, тазаланып, жан дүйнөсү бошонуп жатканын байкады. Эртеси психолог Берметтин кабинетинде отурду. Мен жылдар бою бул жүктүн ооругунун алдында эзилген экем. Азыр тим эле жеп-жеңил сезип жатам өзүмдү. Эгерде сиз болбогондо мен бул эрдикти жасай албайт болчумун. Мен коркуудан улам уулумду жоготуп алмак экем. Азыр кандай күн болгондо да ал менден эч качан баш тартпай турганын билдим. Сиз мен билген эң күчтүү аялсыз. Ким билет, мен өзүм билген эң алсыз аялмын деп ойлойм. Анткени бул коркуунун алдында калдым. Коркуудан улам адамды өлтүрдүм. Ажар каршысында турган аялдын көздөрүнө карады. Коркуп кетет же жек көрүп калат деп ойлоду. Бирок биринчиси да, экинчиси да болгон жок. Бермет аны мурункудай эле мээрим менен карап турганын байкады. Улантсамбы деп ойлоно калды эле. Бермет ага көзү менен айта бериңиз дегендей карады. Ажар ойлонуп алып сөзүн улай берди. Айдай менен Эмир эне уул экенин билгенден кийин деле жолуга албай жатышты. Коркуу бар эле аларда. Эмир ага Сейилбактан жолуга турганын айтканда Айдай жанын коерго жер таппай калды. Улам саатты карайт. Белгиленген убакыттан 1 саат мурун келип алды. Эмне дейт, кандай дейт, жек көрүп карайбы, же басып кетеби, дей берип өзүн жеп салды. Эмир машинасынан түшүп, ага басып келе жатканын көргөндө калтырап кетти. Эмир акырын басып келе жатты. Көзүн албай тиктеп келе жатты. Ал дагы кызыктай абалда эле. Алгач аны төрөгөн адам Айдай экенин билгенде таң калган. Анткени аны менен жакын болуп, дүйнө таанымын, кандай инсан экенин билип калган эле. Бир жолу мышыктын баласынын койнуна катып сүт берип отурганын көргөн. Ал боорукер адам экенин билчү. Баласын таштап кеткен ташбоор энеге такыр окшото албай убара боло берди. Куду башка эле бир кийимди ага зордоп кийинтип салгандай сезим эле. Эмнеси болсо да ага барып бардык чындыкты угуш үчүн келе жаткан. Жакын калганда Айдайдын көздөрүнө жаш толуп турганын, титиреп, өзүнөн көз өтүп турганын, жан дүйнөсү менен андан кечирим сурап турганын көрдү. Ошол жерде бир кызыктай нерсе болуп кетти. Эмир аны кучактай калып ыйлап жиберди. Айдай муну такыр күткөн эмес. Өзүн кучактап алып шолоктоп ыйлап жаткан баласын кучактай ал да ыйлай берди. Эне бала шолоктоп жатты. Жылдар бою катылган кусалык көз жаштары менен кошо агып жаткандай эле. Алар ыйлап жатышты. Көз жашы түгөнгөндө гана басылып отуруп калышты. Үн катпай батып бара жаткан күндү карап отура беришти.
Бардык сөздөр айтылгандай, бардык сезимдер жашалып бүткөндөй эле. Айдай эч качан өзүн мынчалык бактылуу сезген эмес. Жан дүйнөсү менен жашоого рахмат айтып, ыраазычылыгы бүтпөй жатты. Уулу жанында, кызы курсагында, илим жүрөгүндө. Мындан башка бакыт болушу мүмкүнбү? Ушуларым кемибесин, ушул бактым бөксөрбөсүн деп жатты ичинен. Эмир да чаңкап келип суусунун кандыр ичкендей абалда эле. Канчадан бери чуркап жүрүп, эми гана марага жеткендей көңүлү тынчала түштү. Эмиртай, мага деген көп суроолоруң бар экенин билем. Мен баарына жооп бергенге даярмын. Апам айтты, мени кандай жагдайда жоготуп алганыңызды. Мен кичине элем. Азыркы сенин жашыңдан да кичүү элем. Эч кимим жок. Боорумда сен. Алдандым. Сени жоготуп алдым. Бирок ошончо жыл сени бир мүнөт дагы эсимден чыгарган жокмун. Аман эсен экениңди жүрөгүм менен сезчүмүн. Анан таптым. Менин атам барбы? Атам тууралуу билгим келет. Аман эсен барбы? Кайда жашайт? Айдай бул суроону күткөн эмес. Саамга таң кала түштү. Баланын жүрөгүндө апасы гана болушу керек деп ойлоп алган өзүнө таң кала калды. Өзүнүн сезиминде Эмир жалгыз гана анын уулундай эле. Бирок баланын жан дүйнөсүн булгап, атасы тууралуу жаман айтканга болобу? Чынын айтсам, аманбы жокпу мен өзүм дагы билбейт экем, Эмир. Мен андан качып кеткенден кийин кабарын билбедим. Кызыкпадым дагы. Бирок эгерде сен кааласаң мен аны табам. Сага кезиктиргенге аракет кылам. Мен апамдын сүйүүсүнө тоюп чоңойдум, Айдай эже. Апам мен үчүн баары. Сиз мени төрөгөн апамсыз, аны билем. Башыңызга келген кайсы бир жагдайдан улам мени жоготуп алыптырсыз. Аны да түшүндүм. Бирок мындан мени менен апамдын ортосундагы байланыш өзгөрүлбөйт. Сиз акылдуу аялсыз. Жүрөгүмдөгү апамдын ордуна сиз эч качан өзүңүздү койбойсуз деп ойлойм. Мен кандай сиздин уулуңуз болуп төрөлсөм, дал ошондой ажардын уулу болуп өлөм. Андан башка чындык жок. Болушу да мүмкүн эмес. Ооба, чындык баарынан улуу. Бирок адамдын жүрөгүндөгү чындык да бар. Апам ажар. Аны эч бир нерсе өзгөртө албайт. Сизди сыйлайм, урматтайм, баалайм. Балким тереңде дагы бир сызылган байланыш бардыр. Бирок сизди апамды сүйгөндөй сүйө албайм. Ушуну менден күтпөңүз. Айдай таң калып укту. Ушундай ачык, ичинде кенедей кири жок. Өз сезимдерин сыйлаган, башка бирөөнүн да жанын оорутпаган жигит болуп чоңойгонуна сыймыктанды. Жаш аралаш жылмайып карады. Дагы бир нерсе сурансам болобу? Болот. Сиз эми эл адамысыз. Интервьюлар ал бул. Бул биздин арабыздагы сыр боюнча кала алабы? Мен өзүм үчүн эмес, апам үчүн ушуну каалайм. Ал жалгыз уулунун энеси башка экенин эл билишин каалабаса керек. Сен каалагандай болсун. Мен башында айткандай апамдын сүйүүсүнө канып, тоюп чоңойдум, бирок аталык сүйүүнү сезбедим. Бирок дайыма кызыкчу элем, азыр да кызык. Кыскасы мен атамды тапкым келет. Сиз андан качып кеткениңизде караганда жаман адам болгон. Мейли, бир жолу көрүп аны менен баарлашкым келет. Ушуну сизден суранайын дегем. Макул, мен аны тапканга аракет кылам. Дагы далай нерселерди сүйлөштү. Эмир ачык айрым, оюндагысын так айткан жигит эле. Болгон суроолорунун баарына жооп алды. Экөө коштошуп кетип бара жатканда Эмир кайрылып келди. Менин бир тууганым болот окшойт жакында, Айдай колу менен курсагын сылап жылмайып койду. Илим байки бул ишти чойбосо жакшы болмок. Бөбөк толук үй бүлөдө жашаган оң. Анын үстүнө эл дагы сөз кыла баштайт. Сизге оор болуп калбасын? Айдай жылмая берди. Карачы, мен ойлоп жатат. Жүрөгүңдөн сенин уулум. Бар бол, аман бол, деп жатты ичинен алкап. Сен буга кейбе, баары жакшы болот. Жакында баары өз ордуна келет. Эң негизгиси сени таптым. Эмир кол булгалап коюп кетип бара жатты. Аял да ага кол булгалады. Бактылуу жылмайып турду да бир топтон кийин келип машинесине отурду. Салон өзү сүйгөн кыпкызыл розаларга толуп калыптыр. Илим, башка ким болмок эле. Куттуктайм жаным, баары жакшы болот деп айттым беле сага, деди ал машинага отура берип. Рахмат, мен күткөндөн да жакшы болду. Сен кайдан билдиң?
Мен сенин ар бир кадамыңдан кабарым бар экенин билбейсиңби? Сени менен чогуу келгем. Деги бир сөзүңөр бүтпөдү го. Акмалап отурдум. Силерди көрүп ыйладым. Кайра соорондум. Бактылуу болдум. Ушунун баарын кадрга түшүрүп кино тартсам, Чын айтам, мен сен тууралуу кино тарткым келип жүрөт. Күчтүү аял тууралуу. Эч нерсеге карабай, өз бактысына умтулган, сынбаган, акылдуу аял тууралуу болот тасмам. Аталышы кандай болот? Деди күлгөн Айдай. Аял. Жөн гана аял. Тилегиңе жет. Баса, дагы бир сюрпризим бар сага. Бүгүн жараткан сага түп-түз караган күн окшойт. Айт эми. Мен толук боюнча сиздин карамагыңызга өттүм. Урматтуу Айдай айым. Соттон келдим, биз ажыраштык. Айдай кубанычтан илимди мойнуна асыла калды. Ой болду эми. Мынча кубанарыңды билгенде маал катып да кыйнайт элем, деди илим каткырып. Кандайча болду бул? Кызым жардам берди. Азыр балдар акылдуу чыгышты го. Апасын кантип көндүрдү билбейм. Өзү эле барып кагаздарга кол коюп берди. Болбосо эки дүйнөдө мен сени менен ажырашпайм деп эле көкпеттенип жатты эле. Кызым, Айтор апасын көндүрдү. Анан качан тоюбуз болот? Сен каалагандай той болот, жаным. Уулум, сен жашоомо келген эң чоң жана жалгыз белексиң. Сенин таптаза жүрөгүңдүн алдында мен кир болуп жашагым келбейт. Сен акыркы убакта кылгандарың мени ардандырды, суктандырды, ойлондурду. Сени ушундай адам кылып тарбиялаганыма сыймыктандым. Сени өз энең Айдай экенин билгенден кийин кетип калат деп ойлогонум чын. Коркконум да чын. Бирок сен менден кеткен жоксуң. Кетпей турганыңды да билем. Таптаза мөлтүрөгөн каректериңди карап туруп, мен мындан ары сага жалган айтып жашагым келген жок. Мен өз жазамды алганы кетип баратам. Сот кандай чечет, кийинки тагдырым эмне болот билбейм. Коркуп жатасыңбы деп сурарсың. Жок, сендей уулду чоңойткон аял өз күнөөсүн, алсыздыгын, акылсыздыгын моюнга алгандан коркпойт. Мен атаңды өлтүрдүм. Кылмышка шектүү катары Айдайды кармашты. Мен ошол боюнча көлөкөдө калсам деле болот эле. Бирок уятым мени тынч уктатпай койду. Күндө атаңды түшүмдө көрөм. Мен бул жүк менен мындан ары жашагым келбейт. Сенин сырыңды жашырып жашоо мага канчалык оор болгонун сага баарын айтып бергенден кийин түшүндүм. Адам жашоону татаалдаштырбай деле жашаса болот экен. Сага башынан эле бакма бала экениңди айтсак, сен мени азыраак сүйөт белең? Албетте жок. Биздин энелик балалык байланышыбыз андан алсырабайт эле. Бирок өмүрүмдүн баасына болсо да бул сырды жашыргым келди. Эң чоң катам ушул. Мен мындан ары жүрөгүмдөгү жүк менен жашай албайм. Муну мага психолог Бермет үйрөттү. Аны өз сиңдимдей жакшы көрүп калдым. Сен дайым жүрөгүң менен чечим чыгарып келесиң, балам. Мени түшүнөсүң. Азыр чоңоюп калдың. Менсиз жашап кете аласың. Мен сени чексиз жакшы көрөм. Апаң. Эмир телефонуна келген бул билдирүүнү карап турду. Алгаш чуркап барып апасын токтотмокчу болду. Телефон чалып көрсө өчүк, кечигип калганын билди. Ажар бул чечимди кабыл алгандан кийин өзүн укмуштай жеңил сезди. Өз ыктыяры менен келгенин, моралдык жактан кысымга учураганын, ден соолугун эске алып сот шарттуу түрдө соттоду. Айдай акталды. Бул нерселердин баары болуп өткөнчө Илим менен Айдай үлпөт той бере албай калышты. Айдай төрөйүн деп калган учурда эне баланын амандыгын ойлоп, тойду кийинкиге жылдырышты. Жакында карындашың келет. Сенин дагы бир каның, жакын адамың болот, деди Айдай. Эмир ага ден соолугун сураганы келгенде. Ооба, менин бир тууганым болсо деп Кудайдан аябай катуу сурандым эле. Баары бир тилегениң келет экен. Мен ушуга ишенип калдым. Апаң кандай жүрөт? Сонун. Кийинки убактарда апамды тааный албай бара жатам. Мурун атамды гана күтүп, анын айтканын айткандай аткарган үй кожо экеси эле да. Азыр болсо баардык демилгени колуна алган күчтүү айымга айланды. Азыр үйүбүздүн биринчи кабатын өзүнүн иш кабинетине айландырды. Кароосуз калган балдарды, кордук көргөн аялдарды коргоо фондун түзүүдө толтура идеялар бар. Психолог айымдардын тренингин уюштуруп жатат. Айтор үйдө отуруп алып сонун иштерди бүтүрүүдө. Апаң кыйын аял. Өз эрки менен жазасын алмакчы болгону да бул нерсенин далили.
Бул жака келе жатканыңды айтып келесиңби? Ооба, өзү кээде силерден кабар алышым керек экенин айтып турат. Эки эненин баласысың дейт. Апамдан такыр тынчсызданбаңыз. Анын силерге тилегени жакшылык. Мендей эле силерди ойлоп турат. Сонун, баары ушундай чечилерин билгенде бир топ жиндиликти кылбайт элек, Сени талашпайт элек. Айда эже, кызыңыздын аты ким коесуз? Үмүтай коем. Мен эбактан бери ушул атты ойлоп жүрөм. Эмнеге? Азыр Аделя, Аэлиталар модага, деп күлүп калды Эмир. Адам үмүтү жок жашабаш керек экен. Мен сени табаарымдан такыр үмүт үзгөн жокмун. Бир күнү болбосо бир күнү сени кайра кучактайм деп ар күнү тилек кылдым. Сени мага үмүтүм алып келди. Карындашың да элге үмүт берген, жашоо берген, кубаныч берген кыз болсун дедим. А менин атымды, чынык атымды сиз койгонсузбу? Айдай уулун кучактай калды. Көз жашы аралаш күлүмсүрөдү. Сенин атың Адам, чынык атың. Сен өз атыңа жарашкан жигит болдуң. Мен сени аябай жакшы көрөм уулум. Менин Адамым. Төрөт үйү. Илим улам жогорку кабатты карап коет. Айдайды алып кирип кеткенине көп болду. Жанына кире албады. Тынчсызданып турганда Эмир келип калды. Кандайсыңар? Мен дароо эле уккандай чыктым. Эмне болду, төрөдүбү? Деди Эмир алдастап. Жок, азыр эч нерсе деп айта элек. Бирок баары жакшы болот, деди Илим. Аны далга таптай. Наристенин төрөлүшү дайыма ушундай эмеспи? Толкундоо, коркуу, сүйүнүч аралашкан бир ажайып күтүү. Бир маалда Медайым келип Илимге жылмайып карады. Төрөдү, кыздуу болдуңуз. Эне баланын абалы жакшы. Кандай сонун. Эмир менен Илим кучакташып, бири-бирин куттуктап калышты. Айдай көкүрөгүндө жаткан кара чач Умуркайга соңуркап карады. Кээ бир жери өзүнө, кээ бир жери Илимге окшоштой. Ал дагы көзүн ачып жумуп карап коет. Денени балкыткан бул сезимди кайрадан сезем деп эч ойлогон эмес эле. Тагдырдын сюрпризи болду бул кыз. Кызын улам карап коюп жатканда палатага Илим кирип келди. Жаным, абалың кандай? Кызыбыз жакшыбы? Баары жакшы, сонун кызыбыз. Кана көрсөтчү. Илим кызын абайлап колун алды. Күндүн нуру жүзүнө тийгенде чүчкүрүп жиберди. Кандай керемет, деди атасы толкундангандан сөз таба албай. Ушул учурда палатага Эмир да кирип келди. Учурашып апасынын абалын сурап, Наристеге жүткүндү. Мен да колума алсам болобу карындашымды? Илим Умуркайды абайлап колуна берди. Эмир кызга жакшылап карап алды. Көздөрүн бакырайт ачкан Умуркай агасына карап жылмайып койду. Бул эми жылмайганды билет тура. Кана, деди Илим калдастап. Кыз көзүн жумуп алды. Жок, бул агасына гана жылмаят окшойт. Палатадагылардын баары күлүп калышты. Эмир карындашын Илимге берип Айдайга бурулду. Айдайдын колун кармап, көздөрүнө тигилди. Анан бул сөздөр өзүнөн өзү чыгып кетти. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Айдайдын көздөрүнөн кубанычтын жашы акты. Апа, деди аны биринчи жолу уулу. Жашоодогу бардык сыноолору, кыйноолору ушул бир ооз сөз менен жуулуп кеткендей болду. Ал эми чындап бактылуу эле. Жашоону күчтүүлүгү менен жеңип чыккан чыныгы аял эле. Жашоодогу эң бактылуу аял болчу. Урматтуу угармандарым, сиздерге ыраазычылык билдирип, узун өмүр, чың ден соолук, үй бүлөлүк бакубат жашоо каалайм. Сиздерди терең урматтаган Чолпон Расулова.